8 mart ümmet ıylagan gün. Снимайте паранджу. Бүгүн siz майрам деп билген 8 mart bir убакыттарда бүтүндөй bir коомдун жашоосун өзгөрткөн күн болгон. 8 mart майрамы биздин шариятта жок. Ал тургай айрым тарыхый окуяларга карасак, бул майрам биздин динибизге каршы түшүнүктөр менен байланышкан. Себеби айрым жерлерде бул күн паранжаны, жоолукту чечүү кыймылдары менен байланышкан. Откройте лица. Демек, бул күн Аллах парз кылган нерседен кутулганды майрамдоо деген маанини да билдирген. Ошондуктан суроо жаралат. Мусулмандар 8 mартка кандай карашы керек? Ислам дини апаларга, жубайларга, эжелерге жана кыздарга урмат көрсөтүүнү жылына бир эле күн эмес, күн сайын талап кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Силердин эң жакшыңар аялдарына эң жакшы мамиле кылгандар." Дагы бир хадисинде болсо, бири-бириңерге белек бергиле, сүйүүңөр артсын деген. Демек, эң маанилүүсү исламда аялдын урматы бир күн менен чектелбейт. Ал ар дайым жогору. Апаларыбызга, жубайларыбызга жана эжелерибизге жылуу сөз айтуу үчүн атайын майрамдын кереги жок.